10 уктуру. Дагы бир эсимде калганы, ал окуяны ушул күнгө чейин унутпайм. Ачарчылык. Бир күнгө 500 грамм нанды карточка менен берет дебедимби? Кошумча тамак жалгыз арпа талкан. Ушуга топук кылып тыр жыйып жүрө берчүбүз. Чыдачыбыз. Себеби түшүнүк ошондо. Башка эчтеке жок. Кийчү кийим да жок. Эч жерде тамактын жыты да жок. Бешимчен. Чернышевский китепканасынан бери келатам. Дем алыш күн болсо керек. Өтө ачкамын. Ала Тоо кинотеатрынын маңдайында Кызыл чайкана деген болор эле. Ошол жерден өткөндө ачка келаткан кишиге жасалып аткан тамактын жытырып, ач өзөбүздү ого бетер ойготуп козгоочу. Айла жок. Ошол жакты карабай тез өтүп кетүүнүн аракетин жасачу элек. Ошентип эсим ооп ачка келатсам, биз жакта ак булуң же жергезден беле эсимде жок Эмил деген аба жолукту. Ошол адам Борбордон 2 жылдык юридикалык мектепти бүтүрүп, Жалал Абадка областтык прокурор болуп иштеп кеткен экен. Иштегенине 2 жыл болуптур. Жаман жакшыны билген. Башынан көп нерсе өткөн, билгич адам болуш керек эле. Мени анча-мынча таанычу. Эжеси менин жеңилерим болчу. Ошол киши чайканадан чыгып келатыптыр. Республиканын сотунун төрайымы Кыдырбаева деген орто жашап калган аял, дагы бир 2 киши болуп. Тиги ага өзү бойлуу, өтө сулуу, зор адам эле. Мени көрө коюп, "Кап, Мамбет, биз чыгып келатканда кезигип калбадыңбы?" деди да акырын айтты. "Бул соттун төрайымы эжең болот", деп. Менин кийимимди, ушунча ачык экенимди да көрүп түшүндү. Мен "Эчтеке эмес аба", деп койдум. Бир аз баса түшүп эле кайра чуркап келип, "Жүр тез", деп чайканага алып кирип, кассасына 2 порция лагман, 2 порция манты, 1 нан, 1 чайнек чай деп туруп, ушуларга акчасын төлөп, "Сен, Мамбет, шашпай ичип кет, мен шашып атам", деп чуркап кетти. Мен тегерек үстөлгө отуруп, башынан тамакты ысыгына карабай, өтө тез ичме жагым бар эле. 1 порция мантыны 4 болсо керек, 1 лагманды, нандын жарымын 1-2 мүнөттө эле жеп ичип жибердим. Тое түштүм. Жарымы калды. Ал убакта таштап кетиш чыккынчылыкка барабар эле. Ошол жерде ары бери басып, оонамыш болуп атып, жарым сааттан кийин баарын эчтеке калтырбай ичип, кайкайып чыгып кеттим. Мындай тоюп көрө эле келем. Бир жума бул тамак кубат берди го деп. Кийин ушул кишини көпкө чейин көрбөй калдым. Бирок эсимден чыкчу эмес. Көп жылдан кийин мен доктор, профессор болуп калган убагымда ушул биздин оорукананын түбүнөн жакшы үй сатып көчүп келип калды. Бишкек темир жол станциясынын вокзалында юрист консультант болуп иштейт экен. Кезигип саламдашып жүрдүк. Баласы институтту бүттү. Жакшы бала эле. Биздин медиа институттун комсомол комитетинин секретары экен. Ошол бала кокусунан түнкүсүн хулигандардан бычак жейт. Биздин ооруканага оор абалда түшүп, дежурный врачтар мени чакырып, операция жасап, Кудай жалгап, айыгып кетти. Ошондо атасы келип, "Чоң рахмат, Мамбет. Баягыда мен сени бир жакшы тойгуздум эле. Ошону актадың", деп турбаспы. Көрсө, Эмилдин оюнда калган экен. Кийинчерээк жаш эле убагында кайтыш болуп кетти. Толук киши эле инфаркттан кетти дешти. Ошентип, адамдын жакшылыгы эч качан унутулбайт экен. Мен Эмил аганын ошол тойгузганын актадым окшойт. Кылган ишибиз эле күн түн дебей окумай. Анда мындай жакшы шарт жок. Бош бөлмөнү табуу кыйын. Биз кайсы жерде электр жарыгы болсо, эс болгончо түнкүсүн дагы сабак жаттап отура берчү элек. Ошентип аракет кылып, кыйналып кылсалсак дагы даярдоо курсун бүтүрдүк. Каникулга кеттик. Кайра келип, кирүү экзаменин берип, ошондо түшүндүм экзамен эмне экенин. Жаңдан келгенде кыргыз врач деген жок кесе.
Ошон үчүн келген кыргыздын баарын эле кабыл алыптыр кийинки жылы дагы. Баягы эле химия, физика, орус тилинен экзамен өткөздү. Себеби бир жыл бою ушул үчөөнү окутуп даярдады. Ошондо көрдүм. Биринчи келгендеги экзамен өткөзгөн кагазды. Химия 0, физика, орус тили 0 деген. Мен сурадым алып аткан мугалимден. Ушундай 0 деген баа болобу деп. Менин түшүнүгүмдө 1, 2, 3, 4, 5 деген баа болчу эле десем, жок. Сенин билгениң 0 болчу дейт. Бул чындык. Чындыгында 0 элек. Биринчи курска өтүп окуп жүрөбүз. Дагы эле начарбыз. Ошол ак көйнөк дамбал менен 2 ай жүрдү. Андан кийин Кудай жалгап, гуманитардык жардам деп жатаканабызга чет мамлекет бизге боору ооруп жардам көрсөтүп атпайбы? Чынында медициналык тармак, анын ичинде хирургия ушул жардам болбогондо абдан кыйын акыбалда калат эле. Себеби мурун Советтер Союзу убагында союздук мамлекет камсыз кылчу эле. Хирургиялык аспап, аппаратура дегендерди, дары дармектерди жетишинче берчү. Кийин өзүбүзчө мамлекет болгону союз жок. Силер өзүңөрчө мамлекетсиңер деп башкалар карабай калды. Ошол убакта биз окуп жүргөн мезгилде ушундай жардам бере баштады. Анда трофейдин буюмдары деп түшүнчүбүз. Биз немистерди жеңе баштаганда жеңилген шаардын кийим кечесин, калган буюмдарын алып биз жака жиберсе керек. Бүт союзга. Кез менен Мединститутта профсоюз уюму бизге кийим тарата баштады. Кээде шым кийинебиз. Костюм, же пальто дегендей эскеле кийимдер. Жеңин учу кырылып калганы көрүнүп турчу. Муну дезинфекциядан өткөзүп, жууп тазалап бизге берчү. Биз буга чейин ушундай кийим кийип көрбөгөн жаныбыз зыңкыйып, ары бери басып, көчөгүбүз жабылып, жырга беле калдык. Ал убакта ачарчылыгына, кийимине карабай, уруштан кийинки жылдар болуп атса да, жаш убакта жаштыгыңа салып ойногуң келет. Киного баргың келет. Кыздарга тийишип, сүйлөшкүң келет экен. Анда бизде эле эмес, шаар боюнча окуган кыздар аз болчу. Айылдан эле ала качып кетип, кээси окубай калып, мүмкүнчүлүгү жок окубай, иштебей жүргөн кыздар көп эле. Бизге келип окуган кыздар дагы аз. Бирден экиден. Бул жерден күйөө табылса, ошол замат чыгып, жоголуп кете баштады. Менин өзүмдө болгон окуя. Бирге окуйбуз. Бир кыз экөөбүз. Аты Ажар болсо керек эле. Кичине шыйпакташып, бири-бирибизге жакшы мамиле кыла баштадык. 500 грамм нандын кээде жарымын сата коюп, киного барчу элек. Андагы Алато кинотеатры азыр дагы турат го. Ошондо жалгыз кино көрчү жерибиз ушул Алато эле. Кээде кеминде 1 саатка чейин кезекте туруп, араң билет алчубуз. Ошол кызымды 1-2 жолу киного алып бардым. Анчейин деле күйдүм буштум деген сөз боло элек. Жөн эле жаштыгыбыз болсо керек. Ошентип жүрүп, аягына чейин окуп калса, башкача болот белек, ким билсин. Бир күнү кечке жууп келатсам, Дзержинский көчөсүндө бактын түбүндө бир жигит менен сүйлөшүп турганын көрүп калдым. Эртеси эртең менен биринчи кабатта жалпы барыбыз, кыз эркек деби жуунчу жайыбыз бар. Анда ар бир бөлмөдө суу жок, батарея жок, туалет жалпы короодо. Жуунчу жерибизде 10 чакты түтүкчө суу бар. Алдында суу акчу жери бар. Ошол жуунган суу агып бир жерден чыгат. Анын алдында тосуп койгон жаман чака бар. Болгону төгүп кайра тосуп турмай. Жуунуп атсак, шайтандай болуп, кызым дагы жуунуп атыптыр. Мен айтпадымбы? Жашымдан ачуум чукул, тормуздорум начар иштейт деп. Тиги жигит менен турганын көрдүм дебедимби? Ошон үчүн го. Иштарлык кылганга эч акым, себебим да жок эле. Жөн эле жакшы жолдош болуп келаттык эле. Ошону эстей коюп, мага карап жылмайып койду. Мен алдындагы кир чаканы алып туруп, башынан ылдый куюп жибердим. Бечара кыз кыйкырып ыйлаган жок. Каяша эчтеке дебей, акырын ыйлап бөлмөсүнө кире качты. Карап тургандардын бирөө да унчуккан жок.
Бул эмне кылганың деп кызыгып сурашкан да жок. Кыз эч кимге арызданган жок. Бир топ күн өтүп кетти. Сабак да жок. Кыздардан, чогуу жаткандардан сурай баштадым. Ойлодум, мүмкүн ооруп калдыбы деп сурасам, ал кыз ошонун эртеси эле жок болду. Кайда кетти билбейбиз дейт. Мен кап, менден акмакчылык кетип калды деп сарсанаа болдум. Ошол бойдон көрүнгөн жок. Эми кызыгы көп жыл өтүп профессор болуп калган убагым. Спецполиклиника деп коебуз. Биздин жетекчилер, көрүнүктүү кишилер ооруп калса, ошол жерге жатып дарыланып, текшерилип чыгышат. Кез менен хирургиялык оору болуп калса, көрүп берүүгө консультацияга чакырышат. Эшиктин алдындагы киребериште кемпир отурат. Ар өтсөм, бери өтсөм деле тура калып салам берет. Салам берип өтүп кетем. Ушинтип саламдашып өткөнүмө бир топ болду. Бир күнү өтүп баратып, дагы ырсайгандан: "Эмне, мен өткөн сайын эле ырсаясың? Же мени тааныйсыңбы?" деп сурап калдым. Тиги: "Мамбет, чындап эле мени тааныбай калдыңбы?" дейт. Мен: "Кайдан тааныйм, эсимде жок" десем: "Мамбет, баягы кир суу чаканы унутуп калдыңбы?" деп турбайбы? Ошол замат эсиме түштү. Кары кансып калыптыр. Ушул жерде күзөтчү болуп иштеп жатам дейт. Ыйлап кирди. Ошондо ошол чакан эмес, бутумду сындыра чаап койсоң эмне дейт. Ошондон бери кайда жүрдүң? Үй бүлөң, бала чакаң барбы десем, ошондо сен көргөн жигитке күйөөгө чыгып кеткем. Турмушум болгон жок. Бир акмакка жолугуп турмун. Ички ишенем экен. Жашай алган жокмун, деди. Мен: "Өзүңдөн көр. Ошондо окуп алсаң эмне? Жок дегенде мага тийбесең дагы врач болуп өз жаныңды багып кетет элең" десем: "Арман көп, Мамбет. Ошондон бери турмушум болбой, ыйдын үстүндө келатам" деди бечара. Боорум ооруду. Адамдын тагдыры деген кандай кыйын. Көрбөй калдым. Аман болсун деп коем. Жашы мени менен тең эле болуш керек. Окууга киргенден баштап менде болгон максат окууну бүтүү. Ойлогон оюбуз күн түн окуу. Анан курсактын азабы. Башка үйлөнөм, арак ичем деген түшкө кирчү эмес. Окуп жүрөбүз. Бир күнү эле кечинде бизден окуган Кайпеков, Кудайберген, Шаймергенов экөө мага ыйлап келишти. Эмне болду десем, кечинде келатып, бир-эки жигит бизден чоңураак экен. Нан карточкабызды тартып алды дейт. Эми аларды кайдан табабыз? Табылбайт го. Эптеп талканыңар менен чыдап оокат кылгыла деп кеңеш бермиш болдум. Бир жумадан кийин баягы экөө дагы мага чуркап келишти. Баягынан карточкабызды тартып алган неме ушул жерде жүрөт дейт. Кантип тааныдыңар десем, бирөөнүн бир көзү сокур болчу. Ошол сокур көзү эсибизде калды эле дейт. Жүр деп ээрчитип алып, лекциядан танапс убак эле аралап келатсак, могу деп көрсөтүп беришти. Көрсөм, биз менен окуган, бизден 3-4 жаш улуураак Орос Кожоев деген эле. "Жүрүңүзчү, менин жумушум бар эле" деп эшикке ээрчитип чыктым. Эшик суук. Биринчи корпустун алдында карды күрөп, тепкичтен ылдый чоң күртүк кылып үйүп койгон. Чыгып: "Сиз могу эки баланын нан карточкасын тартып алыпсыз. Уят эмеспи? Бул бечаралар алыстан, айылдан окуйн деп келишсе, караганы, жан баккан ошол 500 грамм нан болсо, эми эмне оокат кылышат? Ачка өлөбү? Карточкасын алып келип бер" десем, мен деле анда тыртайып арыкмын. Мага караганда Орос Кожоев дардайган немеле. Угуп унчукпай туруп: "Сен бала
Бүгін мен кечке жуук жатакананын жанына барам. Сен дагы нан карточкаңды алып чыгып даярдап тур. Элчи болгондой сен кимсиң? Сенин эмне ишиң бар? Деп турбаспы? Айтпадымбы? Тормузум начар эле деп. Шамдагайлыгым, күчүм бар эле. Өзүмө ишенч элем. Ошентип айтканда, сокурдун соо көзү көзүмө даана чагылыша түштү. Ошол соо көзгө болгон күчүм менен катуу согуп калсам, тиги күрткүгө учуп тоолонуп түшүп чөмүлүп калды. Секирип туруп кокодон алып, бир топ жайлап жибердим. Алдымда жатып, тур, алып келип берейин, деди. Турдук. Көз жетти алы келбесине. А дегенде ойлоду окшойт. Ушул тыртайган немени заматта жайлайм го деп. Болуптур. Кечинде алып келип берейин, дейт. Мен жок. Азыр мен лекциядан калдым. Күтүп турам. Азыр алып келип бер. Эч кимге айтпайбыз, жамандабайбыз, десем, барып алып келип берди. Мен ошентип тиги эки бала үчүн жан талашып мушташып атсам, тиги экөө жок. Коркконунан качып кетишиптир. Нан карточканы берип атып, Орозко жоюп, «Эми сен бала, шашпа», деди. Мен, «Сенден коркпайм, эсиңде болсун», дедим. Чынында эле Орозко жоюп, менин артыман түштү. Күнүгө жатаканага жакын түн ичинде жолдошторум менен мени күтө баштады. Бир күнү кечинде келатсам, аңдып турушкан экен. Көрдүм. Жакындап келгенде качырып киришти. Мен качып, жатаканага кире бериштен кармай алышкан жок, көчкө бир тээп калды. Андан 3-4 күн өткөндө дагы аңдып турган экен. Мен деле билип, байкап сак болуп калдым. Дагы күтүп алды, дагы качтым. Үстүнкү кабаттарда кыздар турчу эле, ошолорго кире качып, ошолордун арасында жаттым. Көрсө бул акмак өзүнө окшогон 3-4төө ушинтип хулигандык кылып, айылдан келген бечаралардын карточкасын, аны мунусун тартып алып жүрүптүр. Анда бизде саат, акча, телефон дегендер жок. Мен саат тагынганымды ойлосом, кийин илимдин кандидаты болгондон кийин тагыныптырмын. Кийин териштирсем, Орозко жоюп, 10 классты бүтпөй эле, 10 классты бүттү деген справка менен өткөн немекен. Ушундайлар биздин арабызда бир тобу бар экен. Кийин 4-курсту бүткөндө медициналык мектепке барып, медицинаны бүттү деген диплом алып, анан мамлекеттик экзаменге киришкен. Аттестаты жок, диплому жок, медиа институттун экзаменине кирбейт экен. Ошентип Орозко жоюп, бир топко менин тынчымды алып, көпкө коркутуп жүрдү. Кудай жалгап, бир күн эле Орозко жоюп жок. Сабакка келбей калды. Ошо бойдон жоголду. Аны келбей калды, жоголду деп эч кимиси издеген да, жоктогон да жок. Сүйүнүп калдык. Кийин мен институтту бүтүп, доктор болуп, ишим ийгиликтүү жүрүп, телевизордон, гезит журналдардан мактап көрсөтө баштады. Менин жакшы жолдошум Мамбетов Мукамбет чогуу бүткөнбүз. 81 жашында өткөн жылы кайтыш болду. Мукамбет жөнүндө кийинчерээк толугу менен баяндама берем. Көп жыл мурун мага келип айтып атат. Панфилов районуна биздин карындаштар күйөөгө тийип, куда башы болуп бардым эле. Куда колхоздун уйун багат экен. Ошол уй фермасынын үйүнө бардык дейт. Отуруп таанышып, ичип жеп отурдук эле. Бир эле сапсайган, бир көзү жок чала отурган. Байкаган да, тааныган да жокмун. Бир убакта ошол абышка мага кайрылып, «Ой Мукамбет, мени тааныбай турасыңбы?» дейт. «Жок, тааныбай турам», десем, «Экөөбүз медиа институтта чогуу окубадык беле?» деп турат. Ошондо эсиме түшүп, тааный калдым дейт. Анан ошондо жок болуп кеттиң эле. Ошондон бери кайда жүрөсүң десем, ошондо кармалып калып, хулигандык менен 9 жылга кесилип кеттим эле. Ошондон бошоп келип, ушул жерде кудаңар менен уйчумун дейт. Ден соолугум, турмушум дагы начар. Карый баштадым. Ар дайым эсимде. Телевизор, гезиттерде Мамбетти көрүп окуп атам. Аябай өсүп, жакшы келаткан экен. Ойлойм,
кез мен ушул Мамбетке барайын деп жүрөм. Кезиккенге жардам берип койсоң деп менден суранды дейт. Бир аз туруп, кайра баягы мурункуларды эстеп, сабап кууп чыгабы деп ойлоп кетем дейт. Мен: жок, бара бер. Мен да айтайын. Ал убакта жаштык, турмуштун кыйындыгынан болгон нерсе да. Аны Мамбет деле ойлобосо, кектебесе керек деп жооп бердим. Деди. Ошол Орозкожоев тирүү экен деп Мукамбет байкуш айтып келди эле. Келген жок. Бети чыдабаса керек. Мен ойлойм, кээде бир ушундай адамдарга элдин убалы жетсе керек. Ошон үчүн Кудай Таалам бир жагынан көрсөтөт окшойт. Антейин десең, кээ бирөөнө элдин убалы каргышы тийбей, тескерисинче өнүп өсүп, жыргап жүргөнүн ушул күнгө чейин көрүп эле келатпайбызбы? Биринчи курста окуп, ал убакта тышка чыкпаган адаммын. Билем, үйдүн алжайын. Ошого карабай, туулган жердин көрүнүшү, суу ташы, эн ата, бир туугандар эсиңден эч качан кетпейт экен. Ошол убакта ушуларды абдан сагынчумун. Бирок чыдачумун. Алдыга койгон максатым өл тирил окууну бүтүп врач болгум келчү. Кышкы каникулга бир жумага үйгө жөнөдүм. Машина деген жок. Жолдо бараткан жүк тартуучу үстү ачык машинага түштүм. Суук, кийимим жука, шымым турсусу жок, жалаңкат көйнөк, майкасы жок. Немистин жеңил пальтосу, башымда шапке. Ачык машинанын үстүндө Черик Жумабаев деген досум экөөбүзбүз. Черик жетөгүздүн шалбы айылынан. Ал жөнүндө дагы кийинчерээк толук маалымат берем. Ушул экөөбүз машинанын үстүндө бири-бирибизди койгулап секиребиз. Эми ойлосом, жаштыгыбыз, ден соолугубуздун түзүктүгү болсо керек. Эптеп бир жвачкага жеттик. Мен ары Кереге ташты көздөй базарга келсем, айылдын аркы Кайрмарктан Султанбаев Асанбай базарга чөп сатып кеткен атыптыр. Экөөбүз 10 классты Саркамыштан чогуу бүткөнбүз. Окууга барбай калган. Кезигип, сагынышып калган экенбиз, өбүшүп, сүйлөшүп, жыргап калдык. Асанбай ашканага алып кирип, абдан тойгузуп, чанасына салып алып, үйгө жеткизип койду. Үйдөгүлөрдүн алабалын жакшы билем. Мал салыбыз жок, кедейлик деп эдимби. Ошентсе дагы эн атам, бир туугандарым өтө кубанып тосуп алышты. Үйдөн картошка жесең дагы ысып, жарым ичсең дагы башкача даамданып, ырахат алчу элем. Оюмда кайра кантип кетиштин айласы. Жол кирени кайдан табам? Ушул ой институтту бүткүчө ойлонупту. Ушунчалык убара болчумун. Себеби элдин турмушу өтө начар. Кийин чоңойгондо көрүп билип калдым. Кээ бир адамдар акча дегенди көрбөй билбей, тааныбай кеткенин. 2 күн эс алып, Кызыл Уя деп коебуз. Ошонун жанында башка октуда жыргалаң шактысы бар эле. Баягы мен күйөөлөп барып жүргөн жак. Ошол шактыда Мамакенин улуу карындашы Ани эжекем 2 уулу, 1 кызы менен турчу. Бул эжекемди күйөөсү Төлөмүш согуштан жок болгондон кийин мен Фрунзеге тилектеле ошол шактыга жан багыш үчүн өзүм узатышып койгом. Бир кызыл уyu бар эле. Болгон төшөнчүсүн ушул уйга жүктөп барганбыз. Уулу Темиркул мени менен тең. Иниси Желдең 3-4 жаш кичүү эле. Кызы Советкан кичине 6-7 жашта боло турган. Ушул эжекем эске түшүп, анда каникулга барган сайын ушундай жакын кишилерди издеп барып, таап, үмүттөткөнүбүз эле бир аз акча берип, кетээрге жардам болсо деген ой. Колхоздон бир ат сурап алып жөнөдүм. Жогоруда айтпадымбы? Эртең менен чыкса, көгүмдө араң жетесиң деп. Кыштын күнү суук, кар терең. Эң четки айылды Зындан деп коет. Андан ары айыл жок. Тоо, калың карагай. Зындандан өтсөм, бир аттын изи жок. Түп-түз эле мелтиреген кар. Ошого карабай,
Ошондо эле эрекем түн кирип кетти. Болжолдоп жолдун isi болсо керек деп карды жиретип отуруп эл жатканда жеттим. Жолдо тоонун ичи жымжырт. Бир жан жок. Жетсем эжекемдер жатып алышыптыр. Канча кылганы менен бир тууган эмеспи? Абдан сагынып калыптыр. Жалынып жалбарып тосуп алды. Жашаган үйү чоң, жыгачтан салынган узун барак үй экен. Шахтада иштегендин баарысы, кээси 2-3 үй бүлө, жаштары 8-10дон бирге жашайт экен. Байкасам, турмуштары өтө начар. Суук, тоонун арасында бийик жер экен. Бөлкө менен чай берип жаткызды. Эртеси ары бери басып көрдүм. Жери ушунчалык кооз. Кар өтө калың. Суук. Кийин жай убагында барып көрдүм. Ушунчалык сулуу, кооз жер экен. Эжемдерден башка биздин айылдан бая мени менен 7-класска чейин окуп, окубай калган бир топ бойдок балдар бар экен. Алар менен учурашып, өткөн кеткенди маектешип, жыргап калдык. Убакыт тар, аз калды кетишке. Эртеси эле кайра тарттым. Эжекеме келгенимдин себебин айттым. Эжекем байкуш байкашымда начар эле эптеп оокат кылып атыптыр. Улуу баласы Темиркул шахтада иштейт экен. Эртеси Темиркул тең туш балдар иштеген жерине шахтага алып кирип, көмүр каскан жерине чейин көрсөттү. Мындайды көрбөгөн жаным тозок эле экен. Жарык жок, колдорунда лампа. Көмүрдү колу менен казып, арабага салып, жөө сүйрөп чыгат экен. Жумуш өтө оор. Жаш балдар иштейт. Акчасы абдан аз. Тозок эле иш экен. Жан багыш үчүн ушул бечаралар айласыз чыдап иштеп жүрүшүптүр. Чыдаганы башка турмушту көргөн эмес, билбейт. Ар бири ушундай болуш керек деген түшүнүк менен жашайт. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.